Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Сабакка даярсыңарбы? Ачык болсун асманыбыз, жарык болсун маанайыбыз, мээрим төккөн күндөй болсун ар бир күнкү маанайыбыз. Бүгүнкү числону жазып алабыз. 5-тин айынын 2-си. Алтын эреже. Берилген маалыматты кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарды эсибизге сактап калабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, бизге көбөйтүүнүн жадыбалы боюнча тапшырма берилген. Эгер ушул тапшырманы туура аткарсак, артында катылган нерсени ачабыз. Анда баштадык. Кайсыл эки сандын көбөйтүүнүсү 24 болот? Табабыз. 4-тү 6-га көбөйтсөк 24, 6-ны 4-кө көбөйтсөк 24, 24-тү 1-ге көбөйтсөк 24, 3-тү 8-ге көбөйтсөк 24 болот. Кийинкисине өтөбүз. Кайсыл эки сандын көбөйтүүнүсү 18 болот? 18-ди 1-ге көбөйтсөк 18, 6-ны 3-кө көбөйтсөк 18, 3-тү 6-га көбөйтсөк 18. 9-ду 2-ге көбөйтсөк 18. Андан кийинкиге өтөбүз. Кайсыл эки сандын көбөйтүүнүсү 12 болот? 3-тү 4-кө көбөйтсөк 12, 2-ни 6-га көбөйтсөк 12, 12-ни 1-ге көбөйтсөк 12, 6-ны 2-ге көбөйтсөк 12. Азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанам. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз көбөйтүү амалынын касиеттери. Сабагыбыздын максаты көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мисал маселелерди так туура эсептегенге көнүгөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. 462-ни карайлы. А кошулган Б барабар Б кошулган А барабардыгын түшүндүр. Бул кошуунун кайсы касиетин сүрөттөйт? Туура, азаматсыңар. Бул кошуунун орун алмаштыруу касиети. 612 жана 270 сандары үчүн мунун тууралыгын текшерип көрөлү. 612 кошулган 270 барабар 882. Эми орун алмаштырып кошобуз. 270 кошулган 612 барабар 882. Демек, кошулуучулардын орун алмаштыруусунан сумма өзгөрбөйт. Демек, 612 кошулган 270 барабар 270 кошулган 612-ге. Бул кошуунун орун алмаштыруу касиети. Актан менен акылай. 3 катарга 4төн тик бурчтук чийишти. Алар бардыгы канча тик бурчтук чийгенин эсептешти. Акылай 4 көбөйтүү 3 барабар 12 деп жазды. Актан 3 көбөйтүү 4 барабар 12 деп жазды. Экөөнүн тең жообу 12 чыкты. Ооба, сандарды ар кандай иретте көбөйтсө болот. Көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырса, көбөйтүүндө өзгөрбөйт. Башкача айтканда, көбөйтүүнүн да кошуудагыдай эле орун алмаштыруу касиети бар. Ар кандай эки санды А жана Б деп белгилесек, А көбөйтүү Б барабар Б көбөйтүү А барабардыгы жазылат. Демек, 4 көбөйтүү 3 барабар 3 көбөйтүү 4-кө. Бул көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети. 463-тү карайбыз. Туюнтмалардын бир нече барабардык жаз. Актан менен акылай 5 көбөйтүү 6 барабар 6 көбөйтүү 5 барабардыгын жазды. Силер да барабардык жазгыла. 464-тү карайбыз. Асы. А барабар 12, Б барабар 15 болгондогу көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетинин тууралыгын текшер. Бсы. М жана N тамгалары менен көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин жаз. Бул тапшырманы аткараарда көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин эсиңерге сактап алгыла.
465. Бала бакчага оюнчуктарды алып келишти. Алардын арасында 60 машина, андан 3 эсе көп күрөкчөлөр жана күрөкчөлөрдөн 85 аз чака. Бала бакчага бардыгы канча оюнчук алып келишти? Балдар, биз шартын түзүп алдык. Эми чыгарасыңар. Биринчи күрөкчө канча экенин табасыңар. Экинчи күрөкчөдөн 85 аз экенин аныктайсыңар чаканын. Үчүнчү бардык оюнчуктарды кошуп чыгасыңар. Жообун жазганды унутпагыла. 466-ны карайбыз. Бул жердеги мамыча түрүндө жазылган эсептерди мамычада аткарып, сапча жазылгандарды сапка жазып аткарасыңар. 467. Тик бурчтуктун аянты 60 метр квадрат. Тик бурчтуктун жактары кандай болушу мүмкүн? А жана Б жагы канча экенин аныктайсыңар. Актан АБСды тик бурчтук деп жазып алып, S барабар 60 метр квадрат. А канча, Б канча деп жазып алды. Эми актан А барабар 2 метр, Б барабар 30 метр деп тапты. Аныктайбыз S барабар канча экенин. Аянтты табыш үчүн S барабар А көбөйтүлгөн Бга. Ал 2-ни 30га көбөйттү, 60 метр квадрат чыкты. Демек, актан туура ойлонуп тур. Силер дагы башка жоопторун издеп көргүлө. Сабагыбызды бышыктап алалы. Аклай бизге суроо берип жатат. Кошуунун кандай касиетин билесиңер? Жооптору орун алмаштыруу, кураштыруу, ооз эки кошуу. Туура, азаматыңар, орун алмаштыруу. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин тап. 14 кошулган 2 барабар 2 кошулган 14. 12 көбөйтүлгөн 3 барабар 3 көбөйтүлгөн 12. 4 көбөйтүү 3 барабар 12. Туура жообу 12 көбөйтүлгөн 3 барабар 3 көбөйтүлгөн 12ге. Азаматыңар. Аклай 100-тү 25-ке көбөйтүүбүздү суранып жатат. Кана балдар, көбөйтүп көрөлү. 250 болобу? 2500 болобу? Же 25000 болобу? Азаматыңар. 2500 болот. Кошуунун орун алмаштыруу касиетин тап. 2 кошуу 4 барабар 4 кошуу 2ге. 5 кошуу 5 барабар 10. 5 алынган 3 барабар 3 алынган 1. Актанга туура жообун таап берели. Туура жообу 2 кошуу 4 барабар 4 кошуу 2ге. Орун алмаштырып көбөйтүүдө эмне өзгөрбөйт? Сумма, тиимди, көбөйтүндү. Туура жообу көбөйтүндү. Азаматыңар. Актан менен Аклай абдан кубанычта. Балдар, бүгүнкү сабакты эң жакшы өздөштүрдүңөр. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма 468 мисал. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.